эми караңыз, бул жерде Эктем Ханич, мен сизге кыргыздын бир жакшынакай кеби бар да. Келиндин жаман болгону кереги тийбес ташка тең дейт да. Уулдун жаман болгону апийим ичкен маска тең дейт да. Эми ушул жерде сиз жана жогору айтып бердиңиз, көйгөй, үйдүн ичиндеги көйгөй. Бул бир эле ошол келин менен эле тиги кайнене менен эле чектелип ушу менен бүтүп калабы, же бул жерде тажрыйбаңызда башка үй мүчөлөрү да бар да. Мына ушул жерде мен азыр жана Жанаранын сөзүнө да кичине кошумчалап кетейин. Баягы азыр көп жаштар кенже баласы экен, акыркы баласы экен. Анда тиги ошол бул аэропорт дешет экен да. Бардыгы келип кона берет. Станция. Мен таң калып, мен айттым, кыздарга азыр мен кайрылып атам да, силер кайра ата энеси бар экен. Мен ошол үйгө барам. Кенже бала экен, кандай сонун карыясы бар үй. Карысы бардын ырысы бар. Мынакей. Аталар күндө күн алыс ырыскы менен келет, чакырыктардан келет. Апаларга кабар алганы келет перзенттери. Апа, моуну салынып алыңыз, апа, моуну алып келдим сизге деп. Апалар балдарыны карап турат, кеп кеңешин айтат. Үйдө карыясы бар, кандай жакшы, канча сен билбегениңди ошолор билдирет да, эгер алар да жакшы болсо. Жакшы мамиле кылса, туура тарбия берсе. Ана үйдө, кээ бир үйдө жык кайынсиңдилер болот, кайнелер болот. Ошону кайнене аларга, балдарга аябай жакшы багыт бериш керек да. Бул келинибиз, бул сенин жеңеңер, мындай кылгыла деп койсо эле бүттү. Апанын сөзүн кыздар аткарат. Ошо кайынсиңдеримди отургузуп алып, ар бириңер бирден ишини бөлүштүрүп алгыла. Бул азыр иштебейт, бул өкмөттүн ишини кылат азыр. Бардыңар кызмат кылгыла десе, куп болот деди. Ошол өмүр боюнча жетти да кыздаргачы. Карагыла, мен өтө туура айттыңыз да. Азыр кыздарыма ушунчалык сүйүнөм. Азыркы кайынсиңдилерим дагы аябай жакшы экен. Ушунчалык баягы кичипейил, ак көңүл, ушундай бир жеңе дешип, Аллахыма шүгүрлөр болсун, мага дайыма ушундай бир жакшы кайынжыктарды туш кылган. Бирок бизде коомдо бир көйгөй бар. Бизде келин келет десе, бир кызматкер келет дегендей түшүнүк бар да. Мына ушул түшүнүктөн кантип арылсак болот? Бүгүн кантип кайненелерге эмне деген кайрылууну айтсак болот? Өзүбүз кайнен эмес, эртең уулун үйлөймүн деген болочок келини боло тургандарга эмне деген кайрылуу айтат элек? Апалар, эгерде келин ала турган болсоңуздар, кул келет дебеңиздер. Ал кул базарда сатылып келбейт, ал кул эмес ал. Биздин үйгө сонун кыз келет, мына кыздарыбыздын катарында. Биз эртеңки неберелерибиздин апасы келет. Эртеңки урпак уланат, ошолордун апасы келет. Кандай сонун үйгө баш кирет. Бардыңар жакшы мамиле кылгыла деп ушундай бир сонун мотивацияны бериш керек да бардыгыначы. Анан деп эле кыздары кээ бир үй бүлөлөрдө кыздары келсе, барды төргө отуруп алып эле, "Бот, тигине жаса." Алып келбейсиңби? Бүтүр. Отурасың былжырап десе эле бүттү. Ал бутта кулда кызматчы. Ал кызматчы эмес, керек болсо кыздар, кайнежелер айтып коеюн. Келиндерге кийлигишпегиле. Көп кайнежелер келип алып туруп, өзү үйүңөрдө кожойке боло бергиле. Апаңардын үйүнө келгенде жөн эле мындай бир келиндин кызматын көрүп, кой, сен деле отурчу. Аны мен деле жасап жүгөрөм. Кофту мен эле демдейинчи, отуруп кой, жаным. Инимдин аялы да бул деле эс алсын деп ошентсе болобу? Жал кулбу? Кайсы кул базардан сатылып келди? Кул келет дебеңиздер апалар. Кыз келет үйүбүзгө деңиздер. Алла разы болсун. 4-жыл ушул айымдар менен иштешип жатамын. Көбүнүн көйгөйү ушул жерде да. Кийлигишүү маселеси. Кайнелер кийлигишип, эмнеге кылбайт? Мисалы, ал эртең менен жумушка кетиши мүмкүн, кечке чейин жумушта иштеп келиши мүмкүн. Күтүп отурушат экен да. Ал качан келип тамагын жасайт, анан баягы адамдардын идиштерин жууйт, баардыгына төшөк салып берет. Анан эмнеге муну кылбайт? Эмнеге эртең менен эртерээк туруп чай бербейт, же болбосо эмнеге бизге чай бербештен жумушка кетип калды деген сыяктуу сөздөрдү айтуу менен дагы баягы келиндерин чүнчүтүп, аны кул катары пайдаланып жатышат да. Мен айтат элем, мисалы, ар бир эле кайнене неберелерин ушунчалык акылдуу, андай көрөгөч, ушундай бир жакшы, эркин, бактылуу болуп чоңойгонун каалашат да. Мисалы, сизге суроо узатсак, сиз неберелериңиздин бактылуу болгонун каалайсыз, Сөзсүз алганда. Анан бирок ошол эле учурда келини бактысыз болуп туруп, мисалы, ал бактылуу балдарды тарбиялай албайт. Эмне дегенде, эч качан. Ал стресс болуп атат, депрессия болуп атат, ыйлап атат, өзүн мисалы өлтүргөнгө чейин алып келип жатат да. Мына ошол учурларда ал кантип балдарына жакшы тарбия бере алат? Ал өзүнүн жинин мисалы кайненесинен чыгара албайт, кайнатасынан чыгара албайт, жолдошунан да чыгара албайт. Анан эмне? Күчү жеткен ким? Баласы болот дагы, баласынан чыгара баштайт. Анан мисалы кайнене эле кайнаталар да айтып калышат, эмнеге биздин көзүбүзчө балдарын уруп согот деп. Ал
ошо айласы жок. Башка бирөөдөн чыгара албайт да ал. Ачуусун балдардан чыгарат. Түшүнбөйт эмнегени мени уруп атат. Эмнелиги мени тилдеп атат деп балдар түшүнбөйт. Анан ошол учурда мисалы бактылуу небере тарбияланабы, акылдуу небере тарбияланабы мисалы эч убакта чыкпайт да. Бактылуу эне гана Тыйындын экинчи бети болуп калат да бул жерде. Тыйындын экинчи бети бар. Биз чындап эле ошондой болгон кадыр баркты сыйды сезе турган кыздарды өстүрө алдыкпы? Себеби дегенде кээ бирки кыздар турмушка чыккан мезгилде болду мен барып туруп бутты асып коюп жата турган жерге барам. Себеби дегенде мен турмушка чыктым. Баары тигинин мойнунда деген учурлар кездештиби? Биз тескерисинче үй бүлөнү ошондой келинди аябоо менен, келинге болгон, келин тарапты алуу менен үй бүлөлөрүн сактап калабыз деп атып, биздин бүгүнкү көрөрмандардын арасында көрүп аткан эртеңки турмушка чыга турган болочок келиндер дагы бар да. Анан биз ошолорду башка жакка нукка салып албайбызбы? Кыздарды мектепте эле, мектеп курагында эле, ошол мектепке илгери кыздардын чогулушу болчу эле. Бир класс жетекчи өзүнүн класстык саат, тарбиялык сааттары бар. Кыздарга да бөлөк эле өтүш керек. Мектепке барып өттүм ошол сабактарды. Ошондон 7-8-9-ду 1, 10-11-ге 1. Ошон үчүн тиги райондук элге билим берүү бөлүмүнө да барып айттым башчысына. Райондук бүт кыздарды топтогула, жыйнагыла, директор айымдарды топтогула, айта турган кебим бар. Себеби 11-ди бүткөндө эле турмушка чыгышы мүмкүн, эч кандай даярдыгы жок. Мынеки. Анан ошол жерден көйгөй пайда болду. Балдар деле даяр эмес да алтыным. Балдар деле. Балдар көрсө баягы никеде убада берүү менен үй бүлөнү багамын, кийим кече менен камсыз кылам, тамак ашын берем, алып келем дейт. А бирок көп балдар ошого даяр эмес, эркек балдар, мырзалар даяр эмессиңер. Анан эмне кылам, тамаксын жасай бербейсиң дейт. Эмнеден жасайм дейт да, чыгып кетет, ошон менен баягы уруш баштала берет. Бул сөзүңүздү мен түшүнүп атам. Жашоо өзү бул көп нерсени талап кылган, мындайча айтканда бир көп даярдыкты, окууну, айтайлык ага болгон эмгекти талап кылган жол экен да. Бүгүнкү күндө чындап эле сиз айткандай, бүгүнкү күндө биз эмне кылып атабыз? Бастырып келип эле мына жардын башынан эмне кылып атабыз? Түртө салып атабыз. Сен нике окуп туруп эле мына эми жашай бергиле деп. Сиз айткандай даярдыксыз сууга секирген 2 жаш байкуштар чөгүп атат. Бул учурда биз үчүн айтсак болот экен да, бүгүнкү күндө биз жаштарыбызды турмушка даярдоочу атайын окутуулардан өткөрүү зарылчылыгы бар. Ушул айтылат, бирок аткарып элек. Аткарып элек. Жерлерде айтылат, адамдар ошону айтат. Ошондой курстар болсо, никеге турарда неме бет арыз таштады да. Ошолорго 1 айбы, 2 ай ушундай бир курстар болсо, даярданса кандай жакшы болот деп. Даярдыксыз турмуш куруп, жаштардын арасында мага келген миллиондогон каттардын арасынан мен ошондой чечимге келдим. Балдар да даяр эмес, кыздар да даяр эмес турмушка. Эми 2 ай жашадык элек, эми 3 ай болду эле, анан мынтек, анан тигинтек, анан кайнене мынтек, кайнеже мынтек, анан күйөөм болсо урушуп атат мени, апасын угуп атат, эжелерин угуп мынтип атат. Сенде айып жокпу, сен таптазасың. Бизде бакыт ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борбору бүгүнкү күндө мына ушундай үй бүлөлүк жашоого, үй бүлөлүк турмушка даярдоо курстары менен алектенип алып окутуп келет да. Бизге ошол үй бүлө маселени тегерегенде дагы көпчүлүк адамдар өздөрүнүн жеке көйгөйлөрү менен кайрылып атышат. Ошол кайрылган көйгөйлөрдүн бирөөсүндө бир келин келди. Өзүнүн көйгөйү менен оор, абдан оор. Бүгүн өзүн таппай, балдарын таппай, күйөөсүн таппай, ара жолдо. Анан отуруп сүйлөдүм, сурадым, эмне көйгөй болгону десем, мына ошол биз айтып аткан даярдыксыздыктын себебинен айтайын кызык жери мындай. Өзүн кичине бир дин тааныган, дин таануу жагында бир аз аракет кылган, өзүнүн Кудай астындагы милдеттерин так аткарганга, бирок дегенде күйөөсүнүн астындагы жоопкерчиликтерин так билгенге аракет кылып таанып билгенден кийин, бирок ошол алган билими кайрага зыян берген. Кандай билесизби? Жөнөкөй бир эле мисалын айтайын. Анын кайнагасы бир буюм алайын деп үйгө келип калса, эшикти какса, кимсиз дейт. Мен баланча келин, кайнагаңмын. Бир буюм керек болуп калгандан кайрыла калдым, келдим эле десе, сиз үйгө кирбейсиз, сиз мага махрамсыз, кете бериңиз деп узатып коет да. Айттым. Ал кайнагаң ушу дин жөнүндө маалыматы барбы, билесиң жок эле дейт. Көрдүңбү, сен өзүң алып алган маалыматыңдын өзүн кайра өзүңө бычак кадап. Себеби дегенде кыргыздын биз айтайлык улуттук баалуулуктарында, кыргыздын өзүнүн жашоо тарыхында
бул кайнага шарияттык деңгээлде ал махрам, мындай айтканда ал оор иш, бирок кыргыздын жашоосунда ал кайнагасы келген учурда жок дегенде чайын коюп туруп, анан алган буюмун өзү көтөрүп чыгарып бериш керек эле десем, мен ошону билбептирмин дейт. Көрдүңүзбү? Мына ошондуктан мен кайрадан кайгылып айтат элем жалпы угармандарга, эгерде эртеңки күнү жакшы турмуш курамын дегендер болсо, анда бакыт ордосу, үй бүлөлүк багыттар чыңдоо борбору сиздерди атайын окутуудан үмүткөрүүгө эшигин дайым ачат.